Салам достор, каналыма кош келиңиздер. Бүгүн бизде дагы бир даамдуу, тез даярдалуучу, башты катарбаган жалкоонун тамагы десек болот. Макарон менен этти басып алабыз. Эгер кызык болсо, анда менен чогуу бирге болуңуздар. Бизге керектүү азыктар 350 граммдай уйдун эти, 1-2 даана пияз, ошондой эле тамагыбыздын көркүн чыгарганга кызыл калемпир жана жашыл чөптөрдөн мен сельдерейди туурап алдым. Ошондой эле 1-2 тишче сарымсакты майда туурап алабыз. Эми табаны ысытып, 100 мл өсүмдүк майын жакшылап ысытып, этибизди күчтүү отто 2-3 мүнөттөй кууруп алабыз. Суусу буланып чыкканча капкагын жаап койсок да болот. Андан кийин этти туздап алабыз. Жарым аш кашыктай туз коштум. Аралаштырып, эгер керек болсо, этибиз катуураак болсо, анда жарым стакандан азыраак суу куюп, дагы бир 15 мүнөттөй бышырып алсак болот ортоңку отто. Этибиз бир аз жумшара түштү. Эми пиязды эт менен чогуу 1-2 мүнөттөй жумшарганча кууруп алабыз. Андан кийин кызыл калемпирди, жашыл чөптөрдү жана сарымсакты баардыгын чогуу салып эле бир аз кууруп алабыз. Татымалдардан болсо мен кара мурч гана коштум. Макарондун болсо баардык эле түрү боло берет. 500 грамм макаронду салып, эт менен чогуу бир аз кууруп алабыз. Эми 1 литрдай ысык сууну куябыз. Албетте макарондун өзүнүн сортуна жараша болот. Мен 1 литр куйдум, аралаштырып, капкагын жаап кайнап баштаганда эле отту азайтабыз да ортоңку отто 20 мүнөттөй бышырып алабыз. Достор, мына ушинтип биздин оңой, тез даярдалуучу даамдуу тамагыбыз да даяр болду. Менимче көпчүлүк эле жактырса керек. Эгер ошондой болсо, сөзсүз түрдө лайк басып, комментарий жазыңыздар. Каналыма сөзсүз түрдө катталып коюңуздар, анткени алдыда дагы көптөгөн кызыктуу видеолор болот. Көргөнүңүздөр үчүн чоң рахмат. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.